Жүрөк кыжалат болгондо кандай амал жасоо керек? Алланын зикирин көбөйтүш керек, Алланын ибадатын, таат, баш ийүүнү көбөйтүш керек. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Жүрөктүн рахаты Алланы эстөөдө гана, Аллага баш ийүүдө гана деп Куранда Алла Таала өзү айтып койгон. Ошон үчүн анан кийин салават айтыңыз. Пайгамбарыбызга көбүрөөк салават айтсаңыз, бир салаватка Алла Таала сизге 10 салават айтат. Ошол жүрөккө орундалат. Ошон үчүн анан кийин роза болсо ошо жыттасаңыз да жакшы. Розанын жыты дагы жүрөккө жакшы. Анан мына шербат деп коет го, өрүктөрдү, мына баткендерден ошо өрүк кактарды салып коет да, кичине өзүнүн суусу чыгат. Ошону ичсеңиз дагы Кудай кааласа жүрөккө өтө пайдалуу. Таква болуш үчүн кандай амалдарды кылуу керек? Таква кылыш үчүн эң биринчи турган ошо сүннөттөргө бекем болуш керек. Бардык сырлар ошо ар бир кыймыл аракетте сүннөткө бекем болсо, күнөөлөрдөн сактанса, Кудай кааласа таква болот. Ороза кармабай туруп кадыр түн тосса болобу? Эми кандайдыр бир үзүр менен ооруп, же болбосо мындай аялдарга көбүнчө ушундай күндөр келип калат, оорулуу күндөр. Ошого туш келип калса, ороза кармаган жок, бирок кадыр түн тосса боло берет. Акыркы мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 күндү этикафта отуруп, өзүнчө так күндөрүн 21, 23, 25, 27, 29 кадыр түндү маани берип кармайт эле да. Силер дагы издегиле, ошодо карагыла, туткула деген өкүмдөр бар да, болот. Рамазан айында ооз ачырган жакшыбы, же колунда жок муктаждарга садака кылып койгон жакшыбы? Себеби кары адамдарга жана ооз ачканга муктаж жок адамга ачкан жакшы дейт го. Албетте экөө тең сооптуу. Бебечарага да жардам бериңиз, бул кайрымдуулук айы. Ооз ачарда кылыңыз, бул туганчылык, достуктун айы. Экөө тең сооптуу. Намазда колду киндиктин үстүнө байлап окууга эмне болот, окуса эмне болот? Эч нерсе болбойт. Бирок Ханафи мазхабта киндиктин астына бизде байланат. Эгерде киндиктин үстүнө байланса, эчтеке намаз боло берет. Бирок биздин мазхаб боюнча киндиктин астына байлаганыңыз жакшыраак. Эки мусулман адамды жалган жала менен уруштурган адамдын жазасы кандай болот? Буну чакымчылык деп коет, буну намима. Кабырда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин хадистеринен маалым болот, эң көп азабы ушул заарадан сактанбагандык, кийимин булгап, экинчиси ушул эки мусулмандарды уруштуруп чакымчылык кылгандар деп келет да. Мен 15 жаштамын, медресеге окугум келет, талап бар, бирок ата-энем каршы болуп жатат. Не кылсам болот? Ата-энеге кызмат кылыңыз, алардын дуасын алыңыз, аракет кылып көңүлүн табыңыз. Адамдар, Кудай сактасын, балдар арам нерсеге ата-энесин мажбур кылып көндүрүп атпайбы? Сиз Кудай кааласа өтө бактылуулукка көндүрө аласыз буюрса, Алла Таалам ата-энеңизге да туура түшүнүк берсин. Үйдө диний китепти окугула. Имамдын намазы ката, артында уюбуз, бирок кыжалат, кандай болот? Жок, туура окуш керек. Кандай имам? Эгерде ката болсо, сиздер акырын ошол сиз билсеңиз, ошо катаны айтып коюшуңуз керек. Могул жерде тамга мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп. Бул мусулманчылыкта. Бул әбирин төгүү эмес. Бул оңдоо, биз бири-бирибизге жардам берүү маселеде бул. Кете бер десе үйүңө талак түшөбү? Эми бул жерде ниетти каралат да. Анын ниети кандай эле? Кайсы ниетте айтты? Өзү ниетинде эгерде ажырашуу, талак берүү болуп калса түшүп калат. Насыбай орозону ачып жибербейби? Зато шилекей жутуп ай дейби? Жутпай, зато шилекей жутпай. Эми шилекей нар жактан эле алкымдан өтпөсө өзү орозо бузулбайт. Бирок насыбайга ушу алымдарыбыз өкүм берип келген. Насыбай оозуна салып эле, сразу эле түкүрүп, оозун чайкай берсе го, успеть этип калат. Оозуна тура турган болсо, анда бузуп коет. Үйлөнөлүк бойдук жигиттер кыздарга кантип аракет кылып үйлөнүш керек? Алла ыраазы болсун. Эң жакшысы өзү таква болуп, ата-эне менен кеңешип, кажет намаз окуп, Алла Тааладан сурап, ата-эне ошол эжелериңер бар, мынакей ошо жуучуга жеңелериңер бар, тай жеңери бар, апаңар бар дегенде, карындашыңар бар, ошолор жакшы караса болот да, адеп ахлактуу негизи динин, ыйманын карап, анан аракет кылыш керек. Орозодо үйдө ата-энең үй бүлөң менен ооз ачкан жакшыбы, же мечиттен ооз ачкан жакшыбы? Кайсынысында пайдасы көп көп? Үйдө ачыңыз, үйдө ачыңыз. Эгерде бир жерге чакырып калса, ооз ачарга ал жерге деле барып коюңуз. Негизи үйдө, кээде мейли мечитке тияка барып ачып койсоңуз болот. Намаз окуганда
улуу кичүү деби алдыңкы сапка өткөнгө аракет кылышат. Эмне себептен? Эми алдыңкы сапта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахнын өзгөчө рахматы алдыңкы сапка болсун деген, ошон үчүн алдыңкы сапка аракет кылышат. Албетте аксакалдарды да урматтап, чогуу келип калса, аксакалдарды алдыга жылдырыш керек. Эгерде бош эле турса, анда алдыңкы сапты, ошо соопту эч ким бергиси келбейт да. Эртерээк келиш керек болот да. Айша атабыз рак оорусу менен 2 операция болду. Азыркы учурда катуу ооруп жатат. Рак оорусу көз тийгенден пайда болот деп укканбыз. Дем салып жардам берсе болобу? Же башка дагы жолдор барбы? Дуа кылып коюңузду суранабыз. Аты Жыргалбаев Баксымбай атага сизден сураныч. Алла таалам шифа берсин. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, Аллахнын тагдырынан кийин эле эң көп адам баласына ошо өлүм келе турган болсо, ошо көз тийүүдөн депчи. Ошон үчүн көз тийүү дагы бул бар нерсе. Айну хаккын, көз тийүү бул акыйкат деп пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн адам баласы ошондой нерселерден дайыма өзүнүн коргой турган пайгамбарыбыздын дуалары бар, ошону окуп сактанып жүрүш керек. Албетте мына рак оорусуна көз тийгенден болот деген мен укпапмын. Алла таалам шифа берсин.